Өлкөдө бир дагы мамлекеттик камсыздандыруу ишканасы жок болгондуктан айдоочулардын берген каражаты жеке ишканалардын чөнтөгүнө түшүп калышы мүмкүн. Анткени токтомдо карапайым элдин эмес, жеке менчик камсыздандыруу компаниялардын кызыкчылыгы болууда. Андан тышкары мыйзамга киргизилген жол эрежеси боюнча айыппулдарды ашыкча дешет айдоочулар. Ушул 60 миң сомдун төлөйбүз деп атат. Мейли дейт, төлөйлү дейт. Бирок ошонун ичинде биринчи айдоочунун өмүрүн ден соолугун, өмүрүн, айдаган машинасынын суммасын, анан кийин ичиндеги грузун, анан 4-пункт экологияны кошо киргизгиле деп атабыз да биз. Ушунун баарын киргизгиле, эч кандай обратная сторона болбосун. То есть страховка төлөндү, ошол бойдон калсын. Анан кайра водительди сотко берип, анан имуществосын арестовать этирип, анан кайра водительден страховщик ошол сумманы суурубасын деп атабыз да. Бул бир. Бул страховка деген бул коррупционный метод менен түзүлгөн өздөрүнүн правиласы болуп атат. Правиланы страховой компания өзү жазат экен. Айрым май ташуучу унааларга коррупцияны жоюу жолунда биз Жээнбековду колдойбуз деп плакатка жармаштырып алышкан. Биз жол тоскон жокпуз, жөн гана тынчтык жолу менен өз талаптарыбызды айтып чыктык дешүүдө акциянын катышуучулары. Шопурлардын чогулганы мына страховканы шопурлардын пайдасына чечип бериш керек. Эң главныйсы бензовозду жүргүзүш өтө кыйын болуп атат. Гай деле бензовозго асылат, таразасы деле бензовозго асылат. Кимиси келсе эле бизге асылат, ошол мен ошону эле жадап турам туурусу мээрдечи. Жадап бүттүк. Эгер бир штраф кылсаң, гайлер деле айтайын, 1000 сомдон кем акча албайт. Мы будем здесь стоять хоть неделю, две, хоть месяц. Будем стоять, пока нас не услышат. Биякта дагы изменениясында жазылып жүрөт. Бул таразадан өйдөрөк болсо административный штраф именно водительге деп жазылып турат. Аякта мисалы бир водитель бирөөнүн машинасына айдайт, или фирманын машинасына айдайт, Ошко чейин барып келгенге 7000 сом алат. А административный штрафта именно водительге 10 000 сом деп жазылып турат. Эске салсак, автоунааларды камсыздандыруу боюнча токтом ушул жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирди. Токтомду аткарбагандар жазага тартылат. Талапта көрсөтүлгөндөй биринчи кезекте такси кызматындагы жеңил унаалар, жүргүнчү ташыган автобус жана жүк ташуучу оор унаалар алгачкылардан болуп камсыздандырылышы керек. Өткөн жылдын 25-декабрь айында кол коюлган токтомго ылайык камсыздандыруунун баасы жеңил унааларга 546 сом деп каралса, эл ташыган кичи автобустарга орточо 2048 сом болот. Ал эми жүк ташуучу унаалардын ар биринин өзүнчө келишим түзүлөт. Тагыраагы күйүүчү май ташыган унаалар жылына 63 000 сомдон төлөшү керек. 4 күндөн бери Сосновка өткөрүү бекетинде топтолгон айдоочулар маселе бир тарапка чечилмейинче эч жака жылышпаарын билдиришүүдө. Айсара Тынаалы кызы, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.